нерсе өзүбүзгө да сага калды. Сүйлөштүлөр, көрдүлөр, турда биз кылганыбыз узаткандар болду көрүнүп атат э. Евро балким жана бир тартып эле коюшулар ушу кайып жүргөндөр дегендер да кезиктүү болуш керек арасында. Эми балким каршы 5 гол теңдескенде балким эң учурларда ошондой катталып калган учурлар болгондур. Ошо адамдар чочуп калган. Биздин максатыбыз ал жакта хайп же лайк үчүн эмес. Ушул кайрымдуулукту башкаларга жайылтабы. Кандай сумма болгондо 365 күн аралашып күндө ысык чай берип турса бул кишилерге мисалы анткени 70 жаштагы апалар менен сүйлөштүк. 30 жылдан бери мугалим болуп жүрүп, кийин айла жоктун айынан жашаш керек. Ушундай иштерден бар. Ошондуктан бул менен көп нерсе өзү деле алды кошот. Өзү биринчи самалыбыз болду. Жарыштан эми сабак чыгаш керек экен, көбүрөөк чай керек экен, ошондуктан ошондой жагынан да кол кабыш кылып, туугандардан жактан термос менен чай ала калып, ушундай кылсак дагы көбүрөөк адамдарга жеткирип калабыз буюрса. Кайрымдуулук маданияттын жайылтууда чоң себепкер боло салса, баарыңызга терең карашып, баарыңызга терең карашып, бар бололу, аман бололу, келипке сааматтап, аралашып жатканыбызга терең карашып, ошо денсаулыгыңар бекем болсун, оорубагыла, бар бололу, мамлекетибиз таза болсун, бир эле жер эле эмес, коомубуз таза болсун, буюрса. Ушу менен буюрса жымык тартылайбыз акциясы 23